Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу биздин теле көрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин парламент программасы. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге эл өкүлдөрүнүн аткарган иштери, алар жазган мыйзамдар тууралуу баяндап беребиз. 2024-жылы Жогорку Кеңешке расмий түрдө жарандар тарабынан 50 миңге жакын кат түрүндө кайрылуу келип түшкөн. ККМ электрондук эсеп фактурасына байланышкан маселелерди жеңилдетүү каралууда. Халка, который будет у меня просить ЭТТН, СФ, мне придется, соответственно, дороже продавать. Жогорку Кеңеш 1 жыл ичинде кандай иштерди жасоого үлгүрдү? Депутаттар тарабынан демилгеленген мыйзамдар. Коррупция менен күрөшүү мындан ары катуу уланары айтылды. Жемкорлукту жоюу мамлекеттин башкы приоритеттүү саясаты катары кала берет. Анын алкагында министрлер кабинети коррупцияны кыскартууга багытталган мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Аталган документ Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында кызуу талкууга алынды. Буга чейин коррупция менен айыпталып, бирок кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кеткен жемкорлор көп эле кездешкен. Мындан улам министрлер кабинети жемкорлуктун тамырын кыркууга багытталган мыйзам долбоорун демилгелеп чыкты. Бул эң бүгүнкү күндүн талабына жооп берген мыйзам, анткени ар бир коррупционер өзүнүн кылган ишине жараша жооп бериш керек. Мага бир-эки нерсени мындай элге түшүнүктүү болсун да айтып берсеңиздер. Мыйзамсыз баю, незаконное обогащение кантип далилденет? Неге таянып далилдейбиз? Акыркы 2 жылдык официальный доходун алабыз да, алып, ошол менен салыштырабыз, его фактически имеющиеся доходы. А если вся страна знает, что они были бедными до этого периода? Вот я и говорю, вот таким образом и доказывается. Соседи допрашиваются, родственники допрашиваются, те лица, на которых фактически оформлено его имущество, они допрашиваются. В общем, методов много. Коррупция тууралуу кабар берген жарандарыбызга аларды коргоо багытында мыйзам долбоор барбы? Атайын bunday норма биздин мыйзамдарда жок, бирок общий нормалар бар. О защите свидетелей, о защите потерпевших деген нормалар бар. Ошол нормалар негизинде аларды коргосок болот. Бул эмне себептен айтып атам, себеби буга чейин ошо коррупциялык системаларды ачыктап айтып берген жарандарыбыз мисалы куугунтукта жүргөндө бар да бүгүн мисалы үчүнчү. Негизинен кылмыш жана жаза кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жемкорлорго жазаны күчөтүүгө багытталган. Эгер долбоор кабыл алынса, коррупционерлер кылмыштан кутула алышпайт. Эгерде, допустим, 8 жыл, статья 8 жыл болсо, возмещать этсе ущербти мойнуна алса, ошол 4 жылдан кем эмес срок беребиз, туурабы? Не менее половины минимального срока деген. Там статьяларда билесиздер да, срокторду көргөзгөндө мера наказания от 2 до 5 лет, от 3 до 8 лет деген бар го. Ошо при заключении соглашения о признании вины суд обязан назначить не менее половины минимального срока. То есть 3 жыл от 3 до 5 болсо, 3 жылдын жарымын обязательно порядке лишения свободы будет назначен. Ошол эле кезде мыйзам башка нукта иштеп калбайбы деген кооптонуулар дагы бар. Ошон үчүн это очень серьезный мыйзам. Мен как юрист катары айтам, я просто ради истории должен это сказать. Коррупционерлерди жазалаган менен кошо таза адамдар да кетип калбашы керек. Аны үчүн адилеттүү сот системасы керек. Эң биринчи рет, который поставит окончательную точку. Ошон үчүн мен чакырып кетет элем, соттук реформага өтүшүбүз керек. Канча деген совет судейге пачкалап соттордун үстүнө арыздар түштү, до сих пор иштешип атат. Ошолор анан кимдин коррупционер экенин, кимдин коррупционер эмес экенин чечим чыгарабы ошол соттор. Коррупция менен айыпталгандардын жакын туугандары дагы жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Эгер жакын тууганы соттолгон болсо, ишке алынбайт деп. Мында илгертен бери чечилбеген бир маселе бар. Эгерде үй бүлөнүн атасы кылмыш кылса, балдары эмне үчүн жооп берет? Эгер үй бүлөдө уулу, кызы кылмыш кылса, ата-энеси жооп бериши мүмкүн. Ограничение вводится в отношении только сотрудников тех лиц, которые претендуют на занятие должностей в правоохранительных органах. Я это знаю. А в гражданской муниципальной службе такого ограничения нет. Мыйзам жазылганы менен мыйзамдын аткарылышы ал өзүнчө маселе. Депутат Эрулан Көкүлөв министрликтерде коррупция менен жеткиликтүү күрөш жүрбөй жатат деген пикирде. ГКМБ, силерге сөз жок. Жакшы иштеп атасыңар, коррупция менен жакшы алышып атасыңар. Бирок
Өйдө жактадан daha bir jol кайталап кетейин. Бери ылдый жакта, орто жакта коррупция кандай жайнап атса ошондой. Кайсы жерин айтып берейин, мектептерди айтып берейинби? Тааныш издөө деген токтотуп бергилечи, сураныч. Тааныш издешет. Больницага барса деле тааныш издейт, мектепке кирип атса деле тааныш издейт. Bir жерге заявление жазса деле тааныш издейт. Неге тааныш издейт? Анткени тааныш менен бир нерсесин берсе болот. Жыйынтыгында депутаттар мыйзам долбоорун 2-3 окууда колдоп беришти. Салык саясатын жеңилдетүү максатында электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды товардын 5 гана түрүнө калтырып калганын жоюу сунушталууда. Бул демилге ишкерлер тарабынан колдоого ээ болууда. Буга чейин базарларда эмгектенген соодагерлер жаңы салык режиминин талаптарын аткарууга аракет кылышкан менен оңунан чыкпай жатканын жүйө келтиришип, жеңилдик берүүнү суранып келишкен. Кененирээк кийинки материалда. Базарларда соода сатык менен алектенген сатуучулар эч качан салыктан качпай турганын, бирок электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы пикирин билдиришүүдө. Анткени аны колдонуу үчүн атайын эсепчи жалдап, ага маяна төлөө керек. Ал ашыкча чыгым жана соодагерлердин убактысын алат. 30 тысяч, 40 тысяч оплачивать бухгалтеру. Это что? Это значит, мен себестоимостька дагы да кошом үстүнө турабы, өзүмдүн налогун 3% төлөп берем, таможнядан алып чыгыш үчүн ал товарды. Ага да кошом, ошондо биздин товар, биздин өзүбүздүн жергилүү калкка, который будет у меня просить ЭТТН, СФ, мне придется, соответственно, дороже продавать, чем нежели Казахстану и России, потому что аларга кереги жок ЭТТН, НСФ алар сурабайт. Сатуучулардын арыз муңун уккан эл өкүлү Бактияр Калпаев мамлекеттин казынасын толтуруп жаткан ири жана чакан ишкерлерге шарт түзүлүүсү зарыл дейт. Туура эми бюджеттин баардыгы ушу сиздердин эсебиңиздерден, ишкерлердин эсеби менен ушулар сиз салык төлөп ошонун негизинде толуп атат. Ошол себептен ишкерлерге сөзсүз шарт түзүш керек. Сиздерден суранам, тыгыз бир комиссия түзүп, арасынан 5 кишини бүт баары менен жолуга албайсыздар. 5 кишини, 4 кишини дайындап алып, өкүл кылып бериңиздер. Мына Минэконом менен салык кызматы менен чогуу иш алып барышсындар. Аталган маселе парламенттин тармактык комитетинде да кеңири талкууланып, комитет отурумунда салыктык башкаруунун жол жоболорун жөнөкөйлөтүүгө багытталган мыйзам долбоору каралды. Талкуу учурунда бир катар эл өкүлдөрү сатуучуларды түйшөлткөн көйгөйлөрдү көтөрүштү. Мен өткөн сессияны айтканмын, азыр жылдан жылга киреше бюджет налогтору көбөйүп түшүп атат. Ошол 430 миллиардтын 75-80 пайызын ишкерлер төлөп атат. Ошон үчүн ишкерлер налог төлөгөндөн качкан жок. Ишкерлерге шартын түзүп бериш керек. Өз кезегинде мамлекеттик салык кызматынын жаңы жетекчиси электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын бардык товарларга эмес, 5 гана түрүнө киргизүү керектигин билдирди. 13 000 товарга биз бүгүн жанагы адамдар неме толтуруш керек экен да, виртуальный складка. 1000 кубуштан баштап нефтепродуктуга чейин. А биз 5 сунуш кылабыз деп баягы мен өзүм жеке пикирим бул. Бул нефтепродукты, спирт, табак, анан дары-дармек, мед изделия. Калганын баардыгын биз ЭТТНден бошотуп алып салышыбыз керек. Элдин жети терисин сыйрыбай, эми сиз эл арасынан чыккан адамсыз да. Карапайым эл арасында жүргөн адамсыз, анан жакшы түшүнөсүз да. Кабинетте жылуу отуруп алып элден качкан эмес адамсыз да. Созидатель болуш керек деп мен ишенем да. Бул аябай чоң саясий чечим болуп атат. Мен ойлойм, сиз буну президент менен талкуулап туруп бияка келип атасыз. Это вы сам по себе менин жеке оюм деп эми жетекчи катары айтыш керексиз. Бирок ал киши деген элдин эл арасында талкууларды жаңы жылдык маанайды 7 миллион 300 адамдын ортосунда көтөрүп берейин деген ниет менен айтылса керек деп ойлойм да. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевди салык кызматынын жетекчисинин пикири ынандырган жок. Эки маселени Алмамбет Насырканович биринчи кварталда чечиш керек. Биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү. Үчүнчүдөн ЭТТНдин маселесин жөнөкөйлөштүрүү. ЭТТН жок, барьер болбойт. Аталган маселе боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, электрондук транспорттук коштомо кагазды ири товарларга гана калтырууну сунуштаган. Узап бараткан жылдын сессиялык мезгилинде Жогорку кеңеш 300гө жакын мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзамдар өлкөнүн өнүгүүсүнө, алдыга жылуусуна өбөлгө түзөөрү анык. Андан сырткары Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар эл аралык байланыштарды чыңдоо багытында да алгылыктуу иш алып барып, бир катар өнүккөн өлкөлөр менен парламенттик алакалар бекемделди. Жогорку кеңеш тарабынан жыл ичинде жүргүзгөн иштери туурасында кийинки материалда баяндалат.
Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. Biz ушул жерде тикеден тик туруп, бул мына сизге жардам, врачтарга жардам, элге жардам. Урматтуу депутаттар, урматтуу демилгечилер, ушул маселеде өкүнүчтүүсү сиздер ушул президентке туура маалымат жеткирбепсиздер да. Үстүбүздөгү жылдын сессиялык мезгилинде парламенттин комитеттеринин кароосуна 300гө чукул мыйзам долбоор келип түшкөн. Алардын ичинен 8 мыйзам долбоору өлкө башчы Садыр Жапаров тарабынан, 106сы депутаттар, 158 министрлер кабинетинин төрагасы, 1 мыйзам долбоору элдик курултай тарабынан демилгеленип, жалпы 215 мыйзам долбоору кабыл алынды. Макул 72 каршы жок, баары 72 катталды 83. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Рахмат, чакырылгандар, бара берсеңиздер болот. Ал эми алардын 12си четке кагылган. Өлкө башчы тарабынан кол коюлган мыйзамдардын саны 189 болсо, каршы пикирлер менен жогорку кеңешке 14 мыйзам долбоору кайтарылган. Жогорку кеңештин документтик камсыз кылуу бөлүмү депутаттардын, комитеттердин, депутаттык фракциялардын, депутаттык топтордун, эл өкүлдөрүнүн дарегине келип түшкөн шайлоочулардын кайрылууларын жана жарандарды кабыл алууну жүзөгө ашырат. Маалым болгондой, сентябрь айынан тартып аталган бөлүмгө жалпы 50 миңге чукул кат келип түшкөн. Каттардын саны 49.978 кат келип түштү. Каттоодон өттү документтик камсыз кылуу бөлүмүнөн. Анын ичинен 40.494 бул мамлекеттик органдардан жана өзүбүздүн жогорку кеңештин ичинде электрондук документ жүгүртүү тутум аркылуу өткөн документтердин саны. Ал эми жарандардан келип түшкөн кайрылуулардын, арыздардын саны 9.484. Алардын маселелери тийиштүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлдү, тийиштүү иш-чаралар көрүлдү, көп маселелер чечилди да. Жарандардын кайрылуулары негизинен Бишкек шаарынан жана региондордон келип түшөт. Жарандар каттарды почта аркылуу жөнөтсө болот. Жогорку кеңештин имаратынын чыгыш тарабында атайын кутуча бар. Кутуча турат, ошого калтырып кетишсе болот. Кеңеш KG почтасына кайрылса болот. Ошондой эле түндүк портал аркылуу жана коомдук кабылдамага жеке өздөрү алып келип тапшырса болот каттарын. Кайрылуулар, арыздар биздин жарандардын кайрылууларынын кароо тартуу жөнүндө мыйзамга ылайык 14 күндүн ичинде каралып жооп берилет. Кайрылуулардын көпчүлүк бөлүгү сот адилеттүүлүгү, социалдык көйгөйлөрдү камтыйт. Өз кезегинде аппарат кызматкерлери келип түшкөн кайрылууларды тиешелүү бөлүмдөргө жеткиришет. Жыл ичинде жогорку кеңеш тарабынан эл аралык байланыштарды чыңдоо жаатында бир катар алгылыктуу иштер аткарылды. Өзгөчө алыскы өлкөлөр менен парламенттер ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө басым жасалып, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация Улуу Британия, Венгрия, Австрия, Монголия, Кытай, Азербайжан өңдүү ондогон өлкөлөргө расмий иш сапарлары уюштурулду. Андан сырткары парламент төрагасы чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилери, спикерлери жана тышкы иштер министрлери, ошондой эле эл аралык уюмдардын жетекчилерин кабыл алып, жолугушууларды өткөрдү. Анда парламенттер аралык келишимдер, макулдашуулар, меморандумдарга кол коюлду. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламент элдин жашоосун жакшыртып, өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алууда. Аткаруу бийлиги менен эриш аркак иштер жүрүп жатканын баса белгиледи. Ушу элдин келечегине, өлкөнүн келечегине зарыл болгон мыйзамдарды жогорку кеңеш бүгүнкү 7-чи чакырылыш өз убагында тездик менен эч кандай бир саясий оюндарга алдырбастан, берилбестен, кээ бирлерин жада калса талкуусуз дагы кабыл алып бердик. Анткени анын бардыгы биздин өлкөбүздүн эртеңине, келечегине керектүү зарыл мыйзамдар болчу.
Өлкөдө жасалып жаткан жакшы иштерге, экономикалык өсүшкө жогорку кеңештин салымы өтө чоң. Муну эгемендүүлүк майрамында өлкө башчы Садыр Жапаров баса белгилеп, керектүү демилгелерди ийгиликтүү ишке ашырууда парламенттин көмөгү көп экенин ырастаган. Нурлан Шакиев баштаган биздин парламентке 7-чи чакырылыштын депутаттарына ыраазычылык билдире кетейин. Биздин орчундуу чечимдерибизди, ири долбоорлорубузду, реформаларды, мыйзам долбоорлорубузду кечиктирбестен, куру кыйкырык кылбастан ыкчам кабыл алып берип, бизди колдоп келе жатасыздар. Жыйынтыгында экономикалык, ички жана тышкы саясатыбыздагы иштерибиз тездик менен алдыга жылып, ийгиликтерди жаратып жатат. Эки миң 24 жылдын бүтөрүнө саналуу гана күндөр калды. Бир жыл жогорку кеңеш чет мамлекеттер менен дипломатиялык саясий мамилелерди чыңдоого жетишти. Мындан сырткары инвестиция тартуу, ишкердикти өнүктүрүү, коррупция менен күрөшүү, мамлекеттин бюджетин бекитүү, кылмыштуулукту азайтуу менен коомдук тартипти сактоо жаатында дагы мыйзам долбоорлору депутаттар тарабынан иштелип чыкты. Мындан башка билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жаатындагы аткаруу бийлиги менен биргеликте мыйзам долбоорлору токтомдор даярдалды. Кийинки сюжетте депутаттар бир жыл ичинде көтөргөн өз демилгелери менен бөлүшөт. Депутат Марлен Маматалиев автомобиль жолдорун көзөмөлгө алуу жоопкерчилигин күчөтүү, улгайган ата-энесин карабаган жарандарды мурастан ажыратуу, Бишкектин абасын кара түтүндөн арылтуу өңдүү демилгелерди көтөрүп, бир нече мыйзам долбоорлорун сунуштаган. Ошол эле үй-бүлөлүк зордук зомбулук боюнча, жаш балдардын зордук зомбулугу боюнча, экономикалык багытында биздин ошо финансылык потоктордун түз иштелиши боюнча жана ошондой эле коопсуздук боюнча дагы бир топ жакшы мыйзамдарды кабыл алганга жетиштик деп ойлойм. Мен ойлойм, кийинки жылы дагы Кудай бурса жакшы эл үчүн, мамлекет үчүн бир топ мыйзамдарды жазганга дайынбыз. Жалпы эле ошол кыргызстандыктарды, кыргыз мамлекетибизди ошол келаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайт элем. Ошол кийинки жыл Кудайым жакшы жылдардан кылсын. Бул жылы эмнелерди жетишпесек, сөзсүз түрдө ал жылда жетишкендей болойлу. Шайлоочулардын жашоосун деги эле жалпы кыргызстандыктар үчүн мамлекет башчы парламент аткаруу бийлиги эри шаркак кызматташты. Депутат Исхак Масалиев өлкө жарандарынын кызыкчылыгы алдыда болгондуктан салык жаатындагы АСАГага тиешелүү документтер колдоо таппаганын айтты. Коомду кандай болсо бюджеттен баштап адам укуктарына чейин көптөгөн мыйзамдар бар да. Алардын баарына биз катышканбыз. Анан баары тең эле тең жакшы таасир берди деп айта албайбыз. Мисалы үчүн салыкты кошконго, жанагы ОСАГа деген страхование боюнча биз каршы дош бердик, каршы пикирибизди айттык. Эми биз жогорку кеңеште баары эле бир доштоп колдой турган орган эмес, ар бир саясий топтун өзүнүн укуктары бар. Ар бир саясий топтун өзүнүн көз карашы бар. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды келе жаткан 2025 жыл менен куттуктаймын. Ар бир үй-бүлөгө жылуулук болсун, ар бир адамга ден соолук болсун. Мекенчил депутаттык тобу 10 мыйзам долбоорун демилгелеп, анын 6-оосу коомдук талкууга коюлган. Алардын ичинен энергетика жаатына көбүрөөк басым жасалган. Электр энергиясы жок, жашоонун жок экенин биз көрүп атабыз да. Ошол Камбаракта 1 мегапроекттин башталгандагы бул биздин мамлекет үчүн өтө чоң. Бул 1820 мегаватт деген сөз. Биз ушул мына кече жакында ушул ГЭСти куруп бите турган болсок, биз Кыргызстандын келечегиндеги электр энергия болгон муктаждыкты жоёбуз деген. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздар да кирип келе жаткан 2025 жаңы жылыңыздар менен өзүмдүн атыман, мекенчил депутаттык топтордун атынан чын жүрөгүмдөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Баарыңыздарга жакшылык, ден соолук, бакубатчылык, барчылык жана мамлекетибизде өнүгүү болсун деп баарыңыздарга тилек каалап кетем. 24-жыл бардык кыргыз эли үчүн, мамлекетибиз үчүн аябай жакшы жыл болду деп эсептейм. Эмнеге дегенде албан ийгиликтерге жеттик, чоң олуттуу реформалар жүргүзүлдү, чек ара такталды, көп ушу ийгиликтерге жетиштик. Ошондуктан мен ойлойм, ушул жакшы бардык ийгиликтерди 24-жылдан 25-жылга алып өтөлү. 25-жыл кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн жакшы жылдардан болсун, элибизге бекемден соолук, үй-бүлөлүк бакыт, бакубат жашоо, ушу эмне максаттарды койсо 2025-жылы ошонун баардыгы орундалсын. Бул жылы элдик депутаттык тобу
мүмкүнчүлүгүнө жараша мыйзамдарды демилгелеп, мыйзамдарга өзгөртүү сунуштап, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, аймактардагы шайлоочуларыбыздын көйгөйлүү маселелерин чечип, колдон келишинче иштедик. 2025 жыл жаратман иштердин, тынчтыктын жана бакубаттыктын жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Кыргыздын улуттук кадырын аркындан азалап, ата бабалардын басып өткөн жолун тарыхта сактап калуу улам кийинки муундун жоопкерчилигинде. Андыктан депутат Улукбек Ормонов кыргыз санжырасы тууралуу музейлерди түзүү тууралуу мыйзам долбоорун жазып, ал учурда иштей баштады. Музейлердин түрүн караган мыйзамда ушул кыргыздын ушул санжыра деген музей кылабыз десе, ошондой түшүнүк жок экен. Биздин Жети Өгүз районунда атайын ушул президенттин колдоосу менен санжыра музейи даярдалып, ачылууга келгенде ушул маселе такталгандан кийин биз мен өзүм демилгелеп, ушул мыйзам долбоорун киргизип, бүгүнкү күндө ушул атайын музейлердин түрүндө ошо санжыра музейи деген дагы түшүнүк киргизилди. Санжыра дегенде ушул атайын санжырачыларыбыз бар. Ошондой мыйзамда ушундай бир боштук болуп калгандыктан ошону толтуруп, мыйзамды жогорку кеңеш 3 окуудан дароо карап кабыл алып берип, азыр ушундай музей Кыргызстанда бүгүнкү күндө бар. Мен ойлойм, андай музейлер дагы ачылыш керек. Келаткан 2025 жаңы жылыбыз жакшылыктын, токчулуктун, ынтымактын жылы болсун. Кыргыз мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлүшүнүн 100 жылдык мааракесин белгиледик. Мына ушул 100 жылдык мааракеде биз өзүбүздүн улуу инсандарыбызды, тарыхый инсандарыбызды эскерип, жана ошону менен бирге эле ушул күнгө чейин түзүлгөн, түптөлгөн биздин мамлекеттик ишканалардын жана ошондой эле мамлекеттик кызматтардын мааракелерин дагы белгилеп өттүк. Бул деген эмнени билдирет? Биздин канча жылдан бери тарыхка бай эл экенибизди билдирип кетет десем да жаңылышпайм. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды, жалпыңыздарды жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап, үй бүлөңүздөргө амандыкты, тынчтыкты, ошону менен биргеликте эле баардык жактан өсүп өнүгүүнү сиздерге каалаймын. Адам өмүрү баарынан кымбат. Медералиев жаштардын келечегине кооптуу курамында психотроптук баңгизаттар бар дары-дармектерди сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун жазды. Жаштар арасындагы азыр синтетикалык баңгизаттардын жайылышы, ушул боюнча жогорку кеңеште жакырында эле мыйзам долбоору кабыл алынды. Биринчи окууда ниеттенип турабыз, экинчи, үчүнчү окууда да кесиптештерибиз колдоп берет. Бул мыйзам долбоору келечекте кыргызды кыргыз болуп сакталып калышына, келечекте ден соолукта тукум улай ала турган күчтүү муунду тарбиялаганга сөзсүз түрдө себеп болот деген пикирдебиз. Андан сырткары адвокатурага тиешелүү, андан сырткары сот бийлигин, сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда таза ар тараптуу мыйзамдуу болууга багытталгандагы 3-4 мыйзам демилгеледик. Жалпы жонунан 10го жакын мыйзам долбоорлорун демилгеледик. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарды кирип келе жаткан жаңы 2025 жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындан ары мыйзам чегинде мамлекеттик ооруканаларда иштеген дарыгерлер бир эле учурда эки жерде иштей алышпайт. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө мындай карап көрсөк, көптөгөн ушул мамлекеттик ооруканалардын жетекчилери өздөрүнүн пациенттерин жеке клиникага перенаправление кылып, ошондой акча жасап атат да. Анан мамлекеттик ооруканаларды өнүктүргөнгө эч салым кошпой, башкача мындай айтканда коррупционный бир жол түзүп алып, ушул өзүнүн частный центрлерин ачып, өзүнүн мындай айтканда чөнтөгүнө иштеп аткан учурлар өтө көп болуп атат. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди ушул келе жаткан 2025 жылыңыздар менен куттуктайм. Куттуу жылдардан болсун. Эң негизгиси оорубаңыздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өлкөбүз өркүндөп өсө берсин. Көп жерлерге мораторий кирип калгандыктан мамлекеттик имараттарды салууда кыйынчылык жаралып келген көйгөйдү депутат мыйзам долбоору аркылуу чечти. Шарттар түзүлсүн, эгер ошол социалдык объект куруп келем деген ойдо болсо деп ушул өзгөртүү керек. Ал өзгөртүүдө жана сууат жерлерине бул баягы айылга жанаша турган, шаарга жанаша турган жердегилерди трансформацияга уруксат берүү. Эгер ошол социалдык максатта гана курула турган здание болсо. Ушул 2025 жылыбыз быйылкы жетишпей калган ийгиликтерге жетишкен жыл болсун. Быйылкы кетирген кемчиликтерди оңдой турган жылдардан болсун.
ар бириңиздердин үйүңүздөрдө байгерчилик, ынтымакчылык, токчулук, молчулук болсун. Гендердик саясатты илгерилетүү жана ишкер айымдарга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү кароо каралды. Айымдардын бизнес жаатында жигердүүлүгүнүн өсүшүнө өбөлгө түзүү үчүн мыйзам долбоору кабыл алынды. Андан сырткары быйылкы жылда бир өтө маанилүү мыйзамдарыбыздын бири чыкты. Бул ошол аялдар маселеси, балдар маселеси, зордук, зомбулук, гендерлик теңсиздикке карата ошол бир топ көйгөйлөрдү көтөрүп жүрүп, ошонун ичинде аялдар ишкер аялдарга карата бул биринчи жолу атайын мыйзам жазылды. Мыйзам мына Жогорку Кеңештен 3-чү окуудан өтүп, президенттин кароосуна кетти. Кудай буйрса бул мыйзам дагы биздин жалпы биздин мамлекеттеги ишкер аялдарга мамлекеттик деңгээлде чоң бир көмөк көрсөтүүчү мыйзам. Бул мыйзам дагы өтө зарыл болчу. Андан сырткары мына азыр ошол гендердик тең укуктуулук, башкача айтканда аял эркек тең укуктуулугу мамлекеттик кепилдик мыйзамы дагы мына коомдук талкуудан өтүп, Жогорку Кеңешке биринчи окууга кирүүнүн астында туруп атат. Жалпысынан айтканда элибизде барчылык болсун, молчулук, токчулук болсун, ар бир үйдө элдин анын ичинде балдарыбыздын маанайлары жарык болсун, ар бир үйдө коломто өчпөсүн. Огромную благодарность я хотелось бы выразить и поздравления именно большой армии учителей. Я знаю, что на сегодняшний день, как бы там тяжело ни было, но они продолжают все выполнять свои функции. И хотелось бы пожелать нашим родителям о том, чтобы они не забывали, что для нас очень много значит именно учитель, для нас очень много значит врач, для нас очень много значит милиционер. Поэтому относиться ко всем нужно с уважением, ценить то, что мы живем в мире, ценить то, что мы живем в прекрасной стране, и воспитывать наших детей, нашу молодежь в том духе, в тех национальных традициях, которые у нас есть, они у нас прекрасны. Поэтому еще раз хотелось бы пожелать, самое главное, будьте все здоровы, будьте счастливы и любите свою страну, любите своих родителей. И это очень много значит. Кыргызстан билимдүү жаштардын катарын түзгөн мамлекет. Бул жыл жаман болгон жок. Жалпысынан жакшы жыл болду. Биз да колдон келишинче иштедик. Биз көбүнчө билим берүү тармагында ушул балдарыбызга сапаттуу китеп, бала бакча, мектептерди көбөйтөлү деп ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Буюрса жыйынтыктар болот. Анан сиздерге кааламаган бул ден соолук, бакубатчылык, ийгилик, оорубаңыздар, арыбаңыздар. 25-чи жыл, 24-чү жылдан да жакшы жылдардан болсун. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Жамиля Исаева Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидер айымдарынын диалогуна быйыл Кыргызстандын төрагалык кылуусунун жыйынтыгын чыгарды. Ошондой эле ал жалпы өлкө жарандарына келе жаткан жылы бакубат, байгер жашоо каалады. Ардактуу кыргызстандыктар, бул жыл биздин өлкө үчүн олуттуу окуяларга мол, жемиштүү жылдардан болду. Ири реформалар ийгиликтүү ишке ашып, айлык маяналар жогорулап, пенсия жөлөк пулдардын көлөмү өстү. Мектептер салынып, социалдык мекемелердин курулушу мурдагыга салыштырмалуу арбыды. Бул да болсо өлкөбүздөгү жакшы саамалыктардын мисалы. Эски жыл колдосун, жаңы жыл жалгасын деп бабаларыбыз айтып кеткендей, эски жылда аткарылбаган ой тилектерибиз жаңы жылда орундалсын. Мамлекетибизде тынчтык болуп, чек арабыз бүтүн, элибиз эсен, жерибиз тынчтыкта өнүгө берели. Ар бир үйдө балдардын күлкүсү жаңырып, коломтобуздан от өчпөсүн. Дасторконубуз нанга, кампабыз данга толсун. Изги тилек, аруу үмүт менен аткарылган жакшы иштерибиз арбып, ар бир адамдын ийгилиги өлкөнүн өнүгүшүнө багытталсын. Дагы бир жолу жаркырап кирип келген 2025 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биз көрсөтүүбүздүн соңунда Жогорку Кеңештин депутаттарынын куттуктоолорун улайып, парламенттин коомчулук жана жалпы амалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмүнүн жалпы жамааты сиздердин ар бириңиздерге чыңден соолук, тынчтык, өнүп өсүү, бардык жактан ооматтуу, берекелүү жашоо каалайбыз. 2025 жылы амандыкта көрүшөлү, саламатта болуңуздар.